Саламатсыздарбы? Мен комитетке мындай суроом бар да. Бул жерде чектөөлөр жакшы кирип атыр, бирок могу жерде ички дүң продукт ВВПдан сырткы карыздын 70%ке эмне үчүн көтөрүп атасыңар да? Эмне үчүн ушул именно 70%? Бул эл аралык нормалар бар да, 60%тен ашпасын деген. Булар силер эмне 10%ти кайра кошуп атасыңар? Дагы карыз алганга даярдап атасыңар? Алтынбек Турдубаевич, сиздин сурооңузга биз бая жогоруда айттым элем мен. Бюджеттик кодексти кабыл алынып атканда бул жерде мурунку каржы министри Касымалиев Адылбек Алиевич менен биргеликте мына Акылбек Үсөнбекович билет, бюджеттик кодексти бекитип атканда ушундай пайыздык өлчөмдү алып, эл аралык нормалар менен эсептелген пайыздык өлчөмдөрдү киргизгенбиз. Бүгүнкү күнү бул сунушту биздин комитет эмес, өкмөт сунуштап атат. Алтынбек Турдубаевич, ушул 70%га ички жана тышкы карызды бириктиргенде 70%дан ашпасын деген сунуш бул өкмөттүн сунушу. Өкмөттүн сунушун силер комитет колдодуңарбы, значит? Биз эл аралык нормадагы калсын деп добуш берип алдагы бар, бирок ошол эле учурда өкмөттүн дагы аталган сунушун колдоп сиздердин карооңуздарга киргиздик. Өкмөттүн сунушу туура эмес. Эл аралык нормалар калыш керек. Бул жөндөн жөн коюлган норма эмес. Силер 70% нормага көтөрүп атканыңар бул кайрадан сырткы карызды көбөйтөбүз деген багытта кетилди. Буну сиздер комитеттен колдобош керек болчуңар. Силер колдоп азыр палатага эмне үчүн алып чыктыңар ушундай норманы? Колдобош керек болчу. Бул жерде Алтынбек Турдубаевич комитеттин кароосунда болду. Депутаттар ал жерде дагы ушундай талаш тартыш маселе болду. Өкмөт такыр эле эл аралык баякы нормадагы эсептелген багытты дагы толугу менен алып салган эле. Бирок биз депутаттар ошол эл аралык норма менен эсептелген тышкы карыздын мурунку бюджеттик кодекстеги редакциясында да калтырдык. Мына бул жерде карасаңыз болот. Мына 9 статьянын 5-беренесинде дагы мына ушул берененин 4-пунктунда аныкталган сандык эрежеден тышкары карыз саясаты баамдоо же иштеп чыгаруу максатында, ошондой эле карыз туруктуулугун талдоо максатында өкмөт эл аралык кабыл алынган стандарттарды жана карыз туруктуулук көрсөткүчтөрүн колдоно алат деп биз ушул норманы дагы киргиздик. Бирок ошол эле учурда дагы кайталап өтөйүн, ушул 70%дык норманы дагы колдоп бердик. Бул норманы алып салганга азыр биздин мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Эми Алтынбек Турдубаевич, биз мына сиздердин карооңуздарга палатага алып чыктык. Буну эми добуш берүү менен чечилет. Урматтуу коллегалар, буну биз кабыл албашыбыз керек. Экинчи, ички карыз 18 миллиард сом алабыз деп атабыз да. Анын проценти 2,5 миллиард болот экен. 2,5 миллиард сом бир жылга. 2,5 миллиард сомго 50 мектеп курулат. 50 миллион сом. 50 мектепти биз процентке төлөп атабыз. Бул кандай, бул не деген, бул кандай бир подход бул? Алтынбек Турдубаевич, сиз айткан маселе эң туура. Мен сиз менен макулмун, толук макулмун. Азыркы күндө ушу мен мыйзамдын алкагында иштеп атам да, бюджет каралып калганда менин келечекте элечи. Ошондуктан азыр мен бүт аракетимди жумшайм, бир жагынан төмөндөтүп, анан экинчи жагынан балким дагы бир сыйра карап көрүш керек. Ошол 10 жылкы 5 жылкы ГКОлор азыркы күндө мына. Сиз мага бир суроого жооп бериңизчи. Эң низкий процент канча бүгүн? Учетная ставка, Улуттук банктын учетная ставкасы 4%. А эмне үчүн мамлекет 15%тен алып атат? Биз 4%тен деле алып атабыз. Канча, кайсын алып атасыңар? Краткосрочный векселя бир жылга алган. Негизгисин 15%тен алып атпайсыңар, 14%. Жок, андай эмес. Негизгисин 15%тен алган жокпуз. Негизгисин биз 4% менен алып атабыз. Ал деген 10 жылдык ошо 13% болуп атат да азыркы күндө. Бирок сиз айткан туура. Биз азыр дагы бул маселеге кайрылып, мен ушу сунуштарымды сиз менен чогуу талкуулап ушу бир жыйынтыкка келиш керек болуп атат да. Жогорку кеңештин депутаттары менен чогуу.
Сиз айткан туура, эң туура. Мен ошону мен да колдойм. Мен бир сунуштар менен келейин. Эмне үчүн анда мындай ограничение комитетчилер үчүн кыйын болсону киргизбейсиңер? Эң низкий проценттен жогору мамлекет ички карызды албасын деп. Мен анткени азыркы күндө мен Ушундай бюджет ограничение эмне киргизе албайсыңар? Комитетке суроо. биз киргизебиз, киргизген атабыз. Урматтуу Алтынбек Турдубаевич. Биз киргизген Менин атабыз. сунушум токтоп туруң. Кошкула азыр ушуга. Мен азыр кат жүзүндө дагы бер десеңер азыр берейин. Ушул сунушту кошкула. Мамлекеттин ичиндеги акча жүгүртүүнүн эң низкий проценти менен мамлекет алсын ошону. 4%. Эмне үчүн 14%тен алышыңар керек дагы? Силер процент төлөп эле отурабыз.